Эмне себептен адамдар ушул кара дубага барып атат? Аялдар болобу, жаш кыздар болобу, же адамдар болобу, же болбосо семейный үй бүлөсү бар аял эркектер деле бири бирин эметип ошондой bir кара дуба окугандарга барып дуба окута калып, антип калып, минте калып. Биринчиден эмне десе, биринчиден ошо Кудайга болгон ишеним жоктугу, же болбосо алсыздыгы, же болбосо бирөөгө болгон бир көрө албастык, бирөө бир ийгиликтүү болуп кетип атса өзгөчө базар иштегендерде мисалы жанындагы же болбосо магазин болсо жанындагы адамдын соодасы жакшыраак болсо ага барып бирөөгө барып дуба окута коюп анын соодасы болбосун менин соодам болсун деген. Бунун баардыгы ичтардыктын бул Кудай мени жаратты, рызкым Кудайдын колунда дебестен ошол дубадан көрүп, ошого таянып, ошого барып окута калса тигинин соодасы болбой калып менин соодам болуп кетсин, мен байып кетейин деген бир тар түшүнүктүн жыйынтыгында ошол нерселер келип атат да. Ошондуктан бул нерсени дарылоонун негизги жолун түшүндүрүшүбүз керек. Бул нерсени бирөөнү сыйкыр кылып койгондон кийин, кара дуба окуп койгондон кийин аны окуп, аны Куран окуп, аят окуп, аны дарылагандан көрө муну кылдырбастан алдын ала ушул түшүнүктөрдү жеткирсек аябай жакшы болот эле да. Элдер өзү эле ошол нерсеге барбай турган болуп калыш керек эле.